учурда мына бул территориянын балдары базар аралап өтүп атат. Эртең менен мисалы үчүн базарлар жабык болуп атат. Мисалы үчүн мурда 1 километр баса турган болсо, азыр 2 километрден ашыкча басып атат да. Анан бул жагы мечит болуп атат. Бул жерге мисалы үчүн мектеп же садик бар жокту куруш керек да эгерде бул мурда бул жерлерде мисалы үчүн мына сеткалар жоктугу учурда наркы бетке өтөт эле. Азыр сеткалар болуп, эми бул жердеги нелер тосулуп калды мындай айтканда. Бул районго дагы бир мектеп куруп берсин болбосо, башка нерселер куруп берсин да мэрия, раз бул жер жабык боло турган болсо. Азыр айланып өтүп атат. Азырынча 10 жактан ашып өтүп атат, бирок айланып өтүшкө туура келет да бул жер жабып кое турган болсо. Же болбосо маршрутты каттатып бериш керек балдарга. Майылдагылар айтып атат, келип атышат. Эми менден да келип сурап атат. Действительно азыр бул жердечи безопасность болуш керек экен да. Бул өзү коргон болуш керек илгертен. Мынакей азыр балдар ойноп атат. Бизде өткөндө эле Кара сууда случай болду. Бир бала ушу вокзалда ойноп топ тееп отуруп путу кесилип кетти. Локомотивге топ кирип кетип поездга. Аркасынан топту кубалап барып путун кестирип алды жаш бала. 5-класс, 6-класстын баласы Кара суу бекетинде болду. Бизде деле ушундайлар болгон. 2010-жылы ал жерге чагы алып бирөө пактасын көтөрүп өткөн экен, ал кызды уруп кеткенбиз. 2006-2007-жылы промзонада дагы бирөөнү уруп кеткенбиз биз дагычы. Ошон үчүн биздики өзү темир жол өзү токтоо тормозной путь деп коебуз, анын скоростуна карап алынат. Өзү токтошу деле кыйын болот да. Бир токтогондо деле өзү 10-15 км/саатына келип аткан тепловоз деле сразу так токтой албайт автомобилге окшоп. Өзү биздин тормозной путь эсептерибиз бар, расчетубуз бар. 10-15 саатына 10-15 келе аткан км/саатына келип аткан тепловоз зорго барып 10 метр, 15 метрде токтойт.